Кудайдын чакырыгы 24 февраль. Теңирдин сөзү менен асман, деми менен бардык асман күчтөрү жаралган. Дүйнө, аалам Кудайдын сөзү менен, деми менен жаралган. Кандайдыр бир күч жумшоо менен эмес, кандайдыр бир процесстердин жүрүшүндө эмес. Кудайдын сөзүндө жаңы нерсени жаратуу күчү бар. Кудайдын сөзү жок нерсени пайда кылат. Башаламандыкты тартипке алып келет. Караңгыга жарык алып келет. Көрксүз нерсени көрктүү кылып коет. Кудайдын сөзү биздин жашообузга киргенде баары өзгөрөт. Ал биздин жашообуздагы башаламандыкты тартипке айландырып, керек болсо адам укса, үрөйү уча турган нерселерди эң сонун көрктүү кылып кое алат. Далай талкаланган жашоолор Кудайдын сөзү жашоосуна келгенде тартипке, көркүнө келип калган. Жашообузду дайыма адамдын ары бери тайсалдаткан сөздөр эмес, Кудайдын сөзү башкарса экен. Ааламды жаратууга катышкан Кудайдын деми дагы өмүрдүн жана күчтүн деми. Деми менен бардык асман күчтөрү жаралган. Деми бул Кудайдын руху. Кудайдын руху өмүр, күч алып келет. Адам ата Кудайдын үйлөгөн деминен тирүү болуп калган. Азырда Кудайдын руху кайрылган адамга өмүрдүн демин берип, жогоруудан төрөлүү тартуулайт. Кудайдын сөзү менен руху дайыма гармонияда. Рух жок сөз жөн эле тамга болуп калат. Сөз жок рух адашууларга кетип калуу коркунучу бар. Сөз жана рух биригип, Кудайдын ыйык эркин таанытышат. Кудайдын сөзүнө жүрөгүбүздү толтуралы, рухтун жардамы менен окуйлу. Жараткан Кудай бизди өзүнүн сөзү менен жана руху менен толтуруп, боштук болгон жерди өмүргө, коркунуч болгон жерди ишенимге толтурсун.